Саламатсыңар балдар, ботаника предмети боюнча тиле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бактериялар жана алардын түрлөрү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер бактериялар жана алардын түзүлүшү, тиричилиги, ошондой эле бактериялардын түрлөрү, мындан сырткары бактериялардын жаратылыштагы жана адамдын жашоо тиричилигиндеги ролу тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Бактериялар булар жаратылыштагы өзгөчө топтогу тирүү организмдер. Алардын клеткаларында ядролор болбойт. Ошондуктан прокариоттук микроорганизмдер деп атап койсок болот. Мындан 2 миллиард жыл илгери өсүмдүктөр дүйнөсү менен бирдикте бактериялар кадимки атмосфераны калыптандырууга чоң салым кошкон. Бактериялар тууралуу окутуучу илим бактериология деп аталат. Бул микробиологиянын бир бөлүгү. Бактериялар тууралуу окуу бул микроскоп менен тыгыз байланышта. Башкача айтканда, биринчилерден болуп 1676 жылы голланд табиатчысы Антон ван Левенгук өзү колго микроскоп жасап, анын жардамы менен мисалы көлмөдөгү сууларды, топуракты сууга эртип аны карап, же болбосо колуна эмне предмет тийсе, аларды карап, ошол предметтерден түрдүү кыймылдагы майда бөлүкчөлөрдү көргөн дагы ал бөлүкчөлөрдү анималькули деп атаган. Кийин 1828 жылы Христиан Эренберг бул бөлүкчөлөргө бактерия деп ат койгон. Демек, бактериялар тууралуу окуу микроскоп менен тыгыз байланышта экен. Себеби биз бактерияларды куралданбаган көз менен көрө албайт экенбиз. Аларды тек гана микроскоптун жардамы менен көрүп, алардын түзүлүшүн жана тиричилигин окуп үйрөнөбүз. Бактериялар булар прокариоттор. Биз билгендей, клеткалуу организмдер өз ара прокариотторго жана эукариотторго ажырайт. Прокариоттор булардын клеткаларында ядролору болбойт. Буларга биз бактерияларды жана көк жашыл балырларды киргизебиз. Ал эми эукариоттордун клеткаларында ядролору калыптанган. Буларга жаныбарлар, өсүмдүктөр жана козгарындар кирет. Биз ушулардын ичинен прокариотторго, алардын ичинен бактерияларга кайрылалы. Адатта бактериялардын дене түзүлүшү бир клеткадан турат. Денесинин сыртында капсула менен капталган, анда түрдүү өсүндүлөр, бир же бир нече шапалакчалар болушу мүмкүн. Бактериялар өтө майда түзүлүштөр, узундуктары 1-ден 10 микрометрге чейин жетет. Булардын тукумбуучулук маалыматтарды алып жүргөн бөлүгү нуклеид деп аталат. Демек, булардын ядросу жок экен. Ал эми эукариоттордун тукумбуучулук маалыматтары ядро деп аталган атайын түзүлүштө кармалган. Мисалы, биз эукариоттордун клеткаларынын түзүлүшүнө кайрыла турган болсок, көрүп турасыңарбы? Ядросу калыптанган, демек, мындай калыптанган клеткаларга тирүү организмдер, мисалы козгарындар, өсүмдүктөр, жаныбарлар болуп эсептелинет. Биз сүрөттөөчтүн жардамы менен карап көрөлү. Мисалы эукариоттордун клеткасынын ичине биз өсүмдүк клеткасын алып карап көрөлүчү. Мынакей булардын ядро сыртынан мембрана менен капталган. Дал ушул мембрананын ичинде ядро суюктугу, анын ичинде тукумбуучулук маалыматтарды алып жүргөн бөлүгү хромосомалар болот. Башкача айтканда, өсүмдүккө тиешелүү болгон белгилер, касиеттер ушул хромосомада кармалган. Демек, бул клетка эукариоттордун клеткасы экен. Эми биз прокариоттордун клеткалык түзүлүшүнө кайрылып көрөлү. Башкача айтканда, бактериялардын түзүлүшүнө кайрылалы. Бактериялар сыртынан мындай капсула, чел кабык менен капталган, негизинен коргоо кызматын аткарат. Бактериялардын түзүлүштөрүнө карап, булар кандай жерде жашаарын жана кандай заттарды сиңирип алаарын жана башкаларын билүүгө болот. Бактериялардын клеткасында эң маанилүү бөлүгү алардын плазмалык мембраналары болуп эсептелинет. Анын ичинде цитоплазмасы жатат. Силер баарыңар билесиңер, цитоплазма эмне экендигин. Анын суюк бөлүгү бар, биз аны геалоплазма деп айтабыз, жана формалуу элементтер бар. Мисалы органоидтер. Органоидтердин ичинен бактерияларда рибосомалар болот. Алардын жардамы менен бактериялар өзүнүн белогун синтездей алышат экен. Бирок өзүңөр көрүп турасыңар, мен силерге атайын белгилеп көрсөтүп атам, булардын ядросу жок. Тукумбуучулук маалыматтарды алып жүргөн хромосомалары, ДНКсы клетканын ичинде, же болбосо цитоплазмасынын ичинде ачык эле жатат экен. Ушул ДНКнын бир жак учу плазмалык мембранага бекиген дагы ушул
ДНК жаткан участокты биз шарттуу түрдө нуклеоид деп атап коет экенбиз. Ал эми бул болсо шапалакчасы, ушул бактериялардын сырткы челгабында ар түрдүү өсүндүлөр, бир нече шапалакчалар болот. Бактериялардын формасы боюнча бир нече түрлөрү бар. Мисалы, тегерек же болбосо тоголок формадагы бактерияларды биз коктор деп атап коебуз. Булар бир клеткадан турушу мүмкүн, эки же андан көп клеткадан турушу мүмкүн. Ал эми мындан сырткары формасы боюнча түз таякча өңдөнгөн дагы бактериялар бар. Буларды биз бациллдер деп атап коебуз. Мындан сырткары спираль формасында дагы бактериялар бар. Өзүңөр көрүп тургандай, айрымдарынын мындай шапалакчалары бар, айрымдарыныкы жок. Бири узун болсо, бири кыска. Булардын бардыгынын түзүлүшү спиралга окшош болгондуктан буларды биз спирилдер деп атап коебуз. Ошондой эле кадимки эле үтүр өңдүү формадагы бактериялар бар. Буларды биз вибриондор деп атап коебуз. Бирок биз булардын бардыгын микроскоптун гана жардамы аркасында көрүп, таанып биле алабыз. Ошондуктан булар микроорганизмдер болуп эсептелинет. Бактерияларды азыктанышына карап, автотрофтук бактериялар жана гетеротрофтук бактериялар деп ажыратабыз. Айталы, мисалы, автотрофтук бактерияларга фотосинтездөөчү бактериялар жана хемосинтездөөчү бактериялар кирсе, ал эми гетеротрофтук бактерияларга сапрофиттер же болбосо сапрофиттик бактериялар, ошондой эле митебактериялар кирет. Автотрофтор булар өзлөрүнө керек болгон органикалык заттарды өзлөрү синтездейт. Ал эми гетеротрофтук бактериялар болсо, булар өзлөрүнө керек болгон органикалык заттарды даяр түрдө кабыл алат. Биз ушулардын ичинен автотрофтук бактерияларга кайрылып көрөлү, анын алгачкысы фототрофторго кайрылалы. Башкача айтканда, мисалы, айрым бактериялар көк, жашыл, ошондой эле күлгүн кызыл түстөгү бактерияларда фотосинтез процесси жүрөт. Булар дагы эле кадимки эле жашыл өсүмдүктөр сыяктуу эле күндөн келген энергияны, көмүр кычкыл газын, сууну пайдаланып, фотосинтезди жүргүзүшөт. Ал процесстин натыйжасында өзлөрүнө керектүү болгон органикалык затты синтездейт, ошондой эле кычкылтекти бөлүп чыгарат. Демек, жашыл өсүмдүктөргө окшош экен бул бактериялар. Мындай бактерияларды биз фототрофтор деп атап коебуз. Бирок булар энергияны кайдан алып жатышат? Энергияны күндөн алып жатышат. Бирок фототрофтордон айырмаланып, ушул автотрофтук бактериялардын ичинен хемотрофтор булар энергияны башка жактан алат. Айталы, хемотрофторго күкүрт бактериясын мисал келтирсек болот, же азот бактериясын, же болбосо темир бактериясын алып карап көрөлү. Адегенде күкүрт бактериясына назар салгылачы. Мисалы, океан деңиздердин 3-4 километр тереңдиктеринде жарык жетпеген жерде дал ушул күкүрт бактериялары жашайт. Алар жердин алдынан бөлүнүп чыккан күкүрттүү суутекти кычкылдандырат дагы, ошол жерде бөлүнүп чыккан энергиянын эсебинен өзлөрүнө керек болгон органикалык заттарды пайда кылышат. Ал эми азот топтоочу бактериялар, мисалы, өсүмдүктөрдүн ичинен өзгөчө чанактуу өсүмдүктөрдүн тамырларында ушул азот топтоочу бактериялар өсүмдүк менен симбиоздо же болбосо биргелешип жашашат дагы, алар азотту кычкылдандырат, адегенде нитриттерге, анан нитраттарга айландырат дагы, ал өз кезегинде кайра өсүмдүктүн тиричилигинде пайдаланат. Ошентип булардын мааниси чоң экен. Башкача айтканда, азот топтоочу бактериялардын тиричилигинин натыйжасында пайда болгон туздар өсүмдүктүн түшүмүн жогорулатат. Ал эми темир бактерияларына назар салгылачы. Карагылачы, суу кандай кыпкызыл болуп турат. Бул темир бактериялардын тиричилигинин натыйжасында пайда болгон. Башкача айтканда, темир бактериялары темирди кычкылдандырат. Анан темирдин даты пайда болуп атат. Дал ушул убакта бөлүнүп чыккан энергиянын эсебинен алар дагы өзлөрүнө керек болгон органикалык заттарды пайда кылышат. Мисалы, биз ушулардын ичинен азот топтоочу бактерияларды алып карап көрөлү. Мисалы, суудагы балырларды биз билебиз, дал ушул балырларды, мисалы, түрдүү балыктар жейт деп коелу. Албетте, балыктар ушул балырлардан бөлүнүп чыккан кычкылтек менен дем алат. Андан соң ушул балыктар өлгөн маалда же алардын органикалык калдыктары чириген учурда кадимки эле сууга аммиак бөлүнүп чыгат. Ушул аммиактын
Андан ары азот топтоочу бактериялар кычкылдандырат дагы, аларды нитриттерге айландырат. Ушул маалда бөлүнүп чыккан энергияны алар өзлөрү органикалык заттарды синтездөө үчүн пайдаланышат. Андан ары азот топтоочу бактериялар ушул эле нитриттерди андан ары нитраттарга айландырышат. Бул убакта дагы энергия бөлүнүп чыгат. Ал энергиянын эсебинен булар дагы өзүнө керектүү органикалык заттарды синтездешет. Ал эми нитраттар болсо өз кезегинде өсүмдүктөргө сиңимдүү туз болуп эсептелинет дагы, кайрадан жаратылышта заттардын айланышына көмөкчү болот экен. Демек, жаратылышта заттардын айланышында чоң роль ойнойт десек болот. Мынакей балдар, биз жогоруда бактериялар тууралуу бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми алган билимибизди бышыктап алуу иретинде кезектеги суроого жооп алып көрөлү. Фотосинтез менен хемосинтез процесстеринин окшоштуктары эмнеде деп ойлойсуңар? Асы органикалык эмес заттардан органикалык заттар синтезделет. Бсы органикалык заттарды күн энергиясын пайдаланып синтездешет. Всы органикалык заттар ажырайт деген жооптор болду. Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Бсы жана Всы деген жооптор. Фотосинтез менен хемосинтез процессинин окшоштуктары эмнеде деп ойлойсуңар? Биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Башкача айтканда, бул биринчиси Асы экен. Фотосинтез жана хемосинтез процессинин натыйжасында органикалык эмес заттардан органикалык заттар синтезделет. Бирок айырмасы фотосинтез процессинде органикалык эмес заттардан органикалык заттарды синтездөө үчүн күндөн келген жарык энергияны пайдаланышса, ал эми хемосинтез процессинде химиялык реакциялардан бөлүнүп чыккан энергиянын эсебинен органикалык эмес заттардан органикалык заттар синтезделет. Эми биз силер менен гетеротрофторго кайрылалы. Башкача айтканда, өзлөрү үчүн керек болгон органикалык заттарды даяр кабыл алуучу дагы бактериялар бар. Алардын ичинен биз сапрофиттерге кайрылып көрөлү. Мисалы, силер чириген жер жемиштерди көргөнсүңөр, алманы деп коелу, же болбосо чириген жалбырактар. Булардын баардыгы кантип чирип жатат деп ойлойсуңар? Көрсө, булардын баардыгы ушул сапрофит бактерияларынын тиричилик аракеттеринин натыйжасында экен. Башкача айтканда, бул бактериялар тирүү организмдердин органикалык калдыктарын, мисалы, жалбырактарды, ар түрдүү таштандыларды деп коелу, же жаныбарлардын өлүктөрүн ажыратып, минералдарга чейин жеткирет экен. Ал эми минералдар болсо өз кезегинде кайрадан топуракка кошулат, Ал эми топурактагы дал ушул минералдар кайрадан өсүмдүктөрдүн тиричилигинде пайдаланылат. Ошентип, жаратылышта заттардын айланышында дал ушул гетеротрофтук бактериялар же болсо сапрофит бактериялардын ролу чоң экен. Гетеротрофтук бактерияларга мителер да кирет. Мисалы, алып карап көрөлү, өсүмдүктөрдүн түрдүү оорулары бар, Ушул бактериялар, мисалы, өсүмдүктөрдүн тамырлары аркылуу кирет дагы түрдүү ооруларды пайда кылат. Булар мителер болуп эсептелинет. Башкача айтканда, ошол организмдин эсебинен жашайт. Ошол организмдеги органикалык заттарды алып, аны өз тиричилигинде пайдаланып, көбөйүп, аны ооруга учуратат. Мындай бактерияларды оору козгоочу бактериялар деп атап коебуз. Мисалы, адамдын силер кургак учук деген оорусун билесиңер, Мынакей ошол кургак учуктун бактериясы болот. Ал бактерия түрдүү жолдор менен жугат дагы көбөйө баштайт. Албетте, ыңгайлуу шарт болсо көбөйө баштайт. Бул эмне аркылуу жугат? Мисалы, оорулуу адамдан соо адамга жугушу мүмкүн, же болбосо ит, мышыктардан же топурактан булар жугат экен. Биз силер менен эми бактериялардын көбөйүшүнө кайрылып көрөлү. Албетте, айрым бактериялар өтө ыкчам, айрымдары жай көбөйөт. Бирок орточо эсеп менен алганда ар бир 20 минутада бирден көбөйүп турушат. Алар бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Айталы, мисалы, бир нече убакыттын ичинде эле алардын саны жүздөп, миңдеп, миллиондоп кетет экен. Булар кантип көбөйүп атат? Бөлүнүү жолу менен. Биз булардын көбөйүшүн жакындан карап көрөлү. Мынакей бул бактериянын клеткасы. Адегенде көбөйөрдө булардын тукумгуучулук маалыматтарын алып жүргөн бөлүгү же болсо ДНК-сы экеселенет. Көрүп турасыңарбы? ДНК-сы экеселенгенден кийин клетканын ичиндеги башка органоиддери дагы экеселенет. Андан соң алар эки клетканын уюлуна жылат дагы, плазмалык мембранасы минтип ийилип келип, бир клеткадан эки клетканы пайда кылат. Ошентип, бактериялар бөлүнүү жолу менен ыңгайлуу шарттарда бат-баттан көбөйүп турушат экен.
Жылуу болуп, азык заты жетиштүү болгондо булар бат-баттан көбөйөт деп айттык. Мисалы, бул жерде силер чашканын ичинде түрдүү чекиттерди көрүп турасыңар, тоголоктор. Булар бактериялардын колониясы деп аталат. Башкача айтканда, ар бир бактерия ыңгайлуу шарт болгондо ушул чашканын ичинде, мисалы, булар өсүп көбөйө турган ыңгайлуу шарт азык заты мол болгон чөйрөнү түзүп берсек жана жылуу температураны коюп берсек, булар бат-баттан көбөйүшөт дагы ушундай колонияларды пайда кылат. Ар бир ушул тоголокчолор бир эле бактериянын көбөйүшүнүн натыйжасында пайда болгон миңдеген бактериялардан турган колония болуп эсептелинет экен. Бирок ыңгайсыз шарттарда айталы азык заты жетишсиз, суук болуп кала турган болсо, анда булардын ДНКсынын сыртына мында калың кап менен капталат дагы, клеткасы мынтип куушурулуп келип, анын натыйжасында спора пайда болот. Дал ушул спора бир жерден экинчи жерге учуп таралууга дагы зор мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле ыңгайсыз шарттан аман эсен кутулуп калууга дагы зор мүмкүнчүлүк түзөт жана суунун, шамалдын жардамы аркылуу бир жерден экинчи жерге таралат дагы, ыңгайлуу шарт келген маалда кайрадан көбөйө баштайт экен. Эми биз силер менен сүт кычкыл бактерияларына кайрылалы. Сүт кычкыл бактериялары сүттөгү глюкоза менен азыктанат дагы, сүт кислотасын пайда кылат. Анын натыйжасында сүт айранга, ал эми май болсо коюуланып, коюу каймакка айланат. Эгерде азык заттарда сүт бактериялар болсо, алар минтип дем алганда аба сыртка чыгып турат. Бул жол менен бул бактериялар 5 күнгө чейин тирүү сактала алат. Сүт азыктарында, мисалы, сүт азыктарын өндүрүп жаткан маалда дал ушул бактерияларды сүткө кошуп, андан түрдүү азыктарды алышат. Эми биз силер менен тапшырмага кайрылалы. Ал үчүн биз түрдүү кесиптеги адамдарды алалы, короочуну, пианистти, айкелчини, ошондой эле өтүкчүнү алалы. Жана кассирди алып көрөлү. Бул адамдар колдор менен түрдүү нерселерди кармашат. Айталы, мисалы, короочу шыпыргыны, таштандыларды кармаса, айкелчи болсо түрдүү топурактарды кармайт. Ушул кесиптеги инсандардын кайсынысынын колунда бактериялар көп деп ойлойсуңар? Аны билүү үчүн анда биз силер менен тажрыйба жасап көрөлү. Тажрыйба жазаардан мурун адегенде бул адамдардын колун самын жана жылуу суунун жардамы менен жакшылап жууп алалы. Бул маалда бактериялар силер билгендей өлөт. Андан соң колун кургатып ачып, эми ишке киришели. Адаттагыдай эле иш күнү башталды, убакыт кетти. Короочу шыпыра баштады, тазалай баштады. Кассир болсо акчаларын санайт, айкелчи өзүнүн айкели менен алек, ал эми өтүкчү болсо бут кийимдерди тигип жатат. Пианист болсо пианинонун баскычтарын басып жатат. Эми бул жол менен 1 саат убакыт өткөндөн кийин алардын колунан биз текшерүү үчүн үлгү алып көрөлү. Көрдүңөрбү? Ар биринен үлгү алынып жатат, эми лабораторияда текшерилет. Анда биз силер менен суроого кайрылып көрөлү, кайсы адистин колунда бактериялар көп деп ойлойсуңар? Айкелчи, пианисттин колундабы, кассирдин колундабы, же өтүкчүнүн колундабы, же короочунун колундабы? Кайсы адистин колунда бактериялар көп деп ойлойсуңар? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Башкача айтканда, ушул адистердин ичинен бактериялардын колониясы 25 чейин жеткен бул кассир экен. Эмне үчүн? Себеби акчада бактериялар өтө көп болот. Ошондуктан акча кир, андыктан акчаны кармагандан кийин дайыма колуңарды жуушуңар керек. Муну биз тастыктоо үчүн карап көрөлү. Мисалы, айкелчинин колунда бактериялардын колониясын санап көрсөк, 14кө чейин жеттир, демек колу башкаларга салыштырмалуу тазараак. Ал эми өтүкчүнүкү болсо, бут кийим менен иштесе дагы бактериялардын колониясы 16га чейин жеткен экен. Пианисттики 19 болуптур. Ал эми короочунуку болсо 21ге жетиптир, көрүп турасыңарбы? Ал эми бактериялардын колониясы эң көп катталган бул кассирдин колу экен. Көрүп турасыңар? Эгерде биз таштанды кутусу менен салыштыра турган болсок, таштанды кутусунда бактериялардын колониясы 64кө жеткен экен. Демек, кассирдин колунан 2 эсе көбүрөөк бактериялардын колониясы бар деп айтсак болот. Балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө бактериялар жана алардын түзүлүшү, тиричилиги, бактериялардын түрлөрү тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңар.